الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم. Hud suresi 106. ayetten 112. ayetga çeyin. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ötken sabakta ayttık ele kıyamet günü ruhsatsız hiç kim söyleye albaydı. Adamdardın bardığı iki topqa bölünöt, gebirleri baktısız, gebirleri baktılı. Şundığında tübölüktü baktırılar beyişten jayalar, tübölüktü baktısızlar dozoktan orun alat. Biroq oşol baktılılık, baktısızlıktın çeçimi bu dünyede sebebi oşul. İman menen jakşı amallar baktılılıktın çeçimi. Şirk, kufur, bid'at jana jaman amallar bu baktısızlıktın çeçimi. Oşol turalı Allah Teala aytkanı فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِنَّارِ Alemi kimler baktısız boluşsa alar dozokta boluşa. Lehum fiha zafiru ve şahik. Alar üçün anda tağırak aytkanda dozokta çıngıruu jana ökürüp bakıruu. Halidine fiha. Alar anda tübölükke kalışat. Ma damatis semavatu vel ard. Asmandar jana jer turganga çeyin. İlla ma şa'a rabbuk. Biroq senin Rabbin qalasa anda başka gap. İnna rabbaka fa'alun lima yurid. Ankeni senin Rabbin emneni qalasa mıhtı kılıuçu. Ve emmellezine su'idu alimi baktulu olgandar fa fil cenneti halidine fiha. Alar beyişte boluşat, anda tübölükke kalışat. Ma damatis semavatu vel ard illa ma şa'a rabbuk. Asmanlar jana jer turganga çeyin biroq seni Rabbin kalasa anda başka. Bul hiç
Атоан гайра маддуд, бул эч түгөнбөгөн сыйлык дейт. Бейиштер берилген сыйлык түбөлүктүү, рахат түбөлүктүү, дозокто азап түбөлүктүү, бактысыздык түбөлүктүү. Кыямат күнү бактысыздар тобуна кошулгандар дозокко түшүшөт. Дозокто алар өкүрүп, кыйналып, азап чегишет. Дозокто дем алуунун кыйындыгынан кыйкырышат, жана дем чыгаруунун кыйындыгынан өкүрүп, бакырышат. Дем алуу да кыйын, дем чыгаруу да кыйын. Эшек айкыргандай болот да. Билесиздер го, эшек айкырганын көрүп жүрөбүз. Дем алганда кайра бир топко чейин жок болуп калып, кайра чыгып кыйкыргандай. Бул жердеги кыйкырык, бакырыктары ушундай болот дейт. Алар тозокто түбөлүккө калышат, бирок Алла кааласа кээ бирлерин азат кылышы мүмкүн. Анткени Алла каалаганын кылуучу зат. Бактылуулар бейиште түбөлүккө калуу менен бирге түгөнбөс неаматтарга да ээ болушат. Имам Муслим келтирген риваятта бейиштиктерге: "Эй бейиш эли, силер анда түбөлүк жашайсыңар, өлбөйсүңөр, түбөлүк жаш болосуңар, карыбайсыңар, түбөлүк саламатта болосуңар, оорубайсыңар, түбөлүктүү неаматта болосуңар, үмүтсүз болбойсуңар" дели. Кийинки 109 аятта ширк адашуулар туурасында: "Фана таку фи мирьятин мимма я'буду хаулай". Ошондуктан эй пайгамбар, бул мушриктер ибадат кылган буттары тууралуу эч бир шекте болбогун. "Ма я'буду илля кама я'буду абаухум мин кабл". Алар мындан мурда өздөрүнүн ата бабалары ибадат кылгандай гана ибадат кылып жатышат. "Ва инна ламуаффухум насибахум гайра манқус". Жана албетте биз аларга насиптерин, тагыраак айтканда азабын толук берүүчүбүз, кемчилдиксиз. "Валакад атана Мусал китаб". Жана чындыгында биз Мусага китеп бергенбиз. "Фахтулифа фи". Кийин анда да талашып тартышуу болду. Мындайча айтканда, кээ бири иман келтирсе, кээ бири иман келтирген жок. "Валаула калиматун сабакат мин раббик". Жана эгер сенин Роббиң тарабынан мурда сөз болбогондо, мааниси кандай? Аларга азап ахиретте берилет деген. Аларга азап ахиретте берилет деген ушул сөз мурда өтпөгөндө, лакудия байнахум, анда аларга чечим бул дүйнөдө эле болуп бүтмөк. "Ва иннахум нафи шаккин минху муриб". Жана алар андан, тагыраак айтканда Кур'андан бүдөмүк шектенүүдө. "Ва инна куллан ламма ла юваффияннахум раббука а'малахум". Жана акыйкатта баары ушундай. Албетте сен Роббиң алардын амалдарынын акыларын сөзсүз толук берет. "Иннаху бима я'малуна хабир". Чындыгында ал алардын кылып жаткан амалдарынан кабардар. Алла субханаху ва таала кылып жаткан амалдардын бенделерин түнү кылабы, күндүзү кылабы, жекеби, жалпы журт мененби бардыгынан кабардар. Бул аяттагы кайрылуу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга карата айтылган. Алла Таалага: "Сен, эй Мухаммад, мына алар мушриктер ибадат кылып жаткан нерседен шек күмөндө болбо. Алардын туура эмес жолдо экендиктери анык. Алар да кудум ата бабалары сыяктуу ибадат кылышат" деди. Аталары да мушрик болушкан, түрдүү бут санамдарга ибадат кылышкан. Булар да мушрик, булар да аталарына окшоп бут жана санамдарына ибадат кылышат. Алардын насиби белгилүү. Мурунку өткөн мушриктерге эмне үлүш тийген болсо, буларга да ошол тиет. Муса алейхиссаламга китеп берилди. Андан соң ал туурасында талашып тартышышты. Таурат туурасында Муса алейхиссаламдын коомун каршылык кылышты. Муса алейхиссаламдын коому каршылык кылышты. Алар Таурат туурасында түрдүү сөздөрдү айтышты. Түрдүүчө ишенимде болушту жана башка карама каршылыктарды чыгарышты. Алла Таала аларды жалпы азапка душар кылбоого убада берген эле. Ушул себептен белгилүү күнөөлөр үчүн аларды башка коомдорго окшотуп жалпы азапка душар кылбады. Анткени булар китеп элинен эле.
Musa aleyhissalamın kavmu anın kitebi Tavratqa şek kümen kılışat ele. Allah subhanahu wa ta'ala barına amallarına jarasha toluk vadasına turat. Antkeni al kılıp jatkan amallarından kabardar. Allah bende bir işte kılıp jatkan mezgilde anın anık bilip turat. Oşol üçün de alardı kılganına jarasha sıylık beriş je jazalaş kıyın emes. Akırkı ayatta fastaqim. Oşonduktan ey paygambar tüptüz istikamat degeni tüptüz tik durun aytat. Fastaqim kama umirta ve men taba ma'ak degen ayat. Oşonduktan ey paygambar kanday sana hüküm berilgendey oşoga layıktуу sen de jana senin menen birge tooba kılgan adamlar da tuğra jolda bekem turgula. Allah'ın hükümü gelip otat. Tuğra jolda bekem turgula. Kanday sana hüküm berilgendey. Kudayım Allah Ta'alam sana kanday hüküm berilse ey paygambar kuddum oşonday tuğra jolda bekem turgun. Sen andan keyin sana sen menen birgelikte iman keltirgen momundar alarga da uşul hüküm dinde istikamat. Dinde istikamat degeni tüptüz oң жака сол жака ийилбей турганды истикамат деп айтат өзү. Вала татгау жана чектен чыгып кетпегиле. Иннаху бима та'малуна басир. Албетте ал эмне кылып жатканыңарды көрүүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям момундар туура жолдо Allah'ın dinde bekem turulары анда дайыма болулары зарыл. Алар чектен чыгып баш ийбестикке кетүүлөрү мүмкүн эмес. Эгер түз турбасаңар жана баш ийбестикке кетсеңер өзүңөргө кыйын болот. Анткени Алла субханаху ва таала эмне кылып жатканыңарды көрүп турат. Эми туугандар, biraz maselem yerdeki beyişlikler men dozoqtuqtarda ondan keyin beyişte de tübölükə qalışat, dozoqda tübölükə qalışat. Ma damatis samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. Ne bu şular bir sözdükə gele turgan bolsa, sözdük ma'noсын qarasаңыз, dozoqda bolot. Бирок Кудайым каалаган вактынча, демек Кудайым Алла субханаху ва таала бир учурда кааласа бул дозоктон чыгат экен да деген кеп чыгат. Капырлар дозокто түбөлүктүү болбой калат экен да. Ошол эле мусулмандарга да айтып атканы иман келтиргендер. Ва аммаллазина суиду фа фил жаннати халидина фиха ма даматис самавати вал ард. Качанга чейин жер асман барбы, ошого чейин бейиштикте болот, илля маша араббук. Бирок Роббун каалаган убакытка чейин бер. Мын жерден кээ бир адамдар суроо берип калышат. Демек бейиш түбөлүктүү деген сынып калып атат. Дозок да түбөлүктүү деген сынып калып атат. Мындайча айтканда бейиш канча миллиард жыл болгондон кийин деле уже жок болот экен да. Дозок миллиард жыл болгондон кийин деле жок болот экен да. Дозоктогу азапталган адам миллиард, триллиард жылдан кийин деле бирок аякта калып калбай чыгат экен. Түбөлүк деген сөз сынып калып атат да. Илланы бул араб эмесинде, грамматикасында истисна деп коет да. Бирок ушуга карап туруңуздар, эмне деп жооп берип атышат. Бул мындай. Бул түбөлүккө мухавара деп коет. Арабтарда ушундай мухавара айтылынат. Мисалы, сен 100 сурасаң деле бербейм деп койдум да. Бунун мааниси 101-чи жолу сурасаң беремин дегенде эмес. Такыр эле бербейм деген неге? Кодум ушундай бул сөздүктө бул иштетилинип, Алла субханаху ва таала айтып койду. Allah Taala'nın kudretinin borçluğu anık bolgonu men birgelikte Allah bunu kaalabайт. Soň жыйынтыкта алар чыгуусу насип болбойт. Мына тафсирде кандай айтып берди? İlla maşa rabbuk degeni
бирок сен Роббуң каалашынча деп атпайбы? Бирок Алла субханаху ва таала дозоктон чыгарып койгонго кудуреттүү. Дозоктон ушу кафирларды чыгарып койгонго кудуреттүү болгону менен биргеликте Алла таала буну каалабайт. Демек жыйынтыгы эмне чыкты? Алардын чыгышы мүмкүн эмес деген сөз да. Же болбосо айтып ошуна деп. Ийненин тешиги бар го жеп өткөрө турган. Ошол жерден төө кирмейинчи. Алда төө кириши мүмкүн эмес. Муну ушундай мухавара деп коет, айтылып калат сөздөр. Качан Роббун кааласа деп, бирок Робб Алла субханаху ва таала Кур'андын башка жерден анык убада каалоосун толук чечимин айтып койгон. Бейишке кирген түбөлүктү бейиште, дозокко кирген түбөлүктү дозокто, аяктан чыгуу деген болбойт. Эми андан кийинкиси бул жердеги истикамат боюнча айта турган болсок, фастаким кама умирта. Кандай сага өкүм берилсе, кудум ошондой бекем болгон. Жана капырлыктан тоба келтирип, сен менен кошулгандар, алар дагы ошол динге бекем болсун, түз турсун. Алла субханаху ва тааланын чечкен чектеринен чыкпагыла. Алла таала силердин бардык амалдарыңарды көрүп турат дейт. Истикаматтын түшүнүгү жана пайдалары жана маселелери. Истикамат дегендин мааниси түп-түз туруу дейт. Эч жака ийилбей. Бирок бул оңой эмес. Анткени инсан болгондон кийин бул темир эмеспиз, таш эмеспиз. Коп койсоң ошол бойдон тура бергилей. Инсан болгондон кийин жашоо болот, ал келет. Бирден де тура бербейт. Кээде ооруйт, кээде ачууланат, кээде күлөт, кээде карыйт, кээде жакындарын жоготот. Кандай болбосун инсан ар абалда болгондуктан түз турушлук оңой эмес. Алымдар айтышкан, истикамат дегени 5 убакыт намазга эле бекем болуш эле эмес ал. Акыйдада истикамат, ибадаттын бардыгында истикамат, адеп ахлакта истикамат, муамалатта истикамат, муашаратта истикамат. Ушунун бардыгын айтат дейт мына истикамат. Демек жүрөгүбүздөгү Алла Тааладан болгон үмүт, Алладан коркуу, Алланы жакшы көрүү, ушуда истикамат. Алладан сураганда истикамат. Пайгамбарыбызды жакшы көрсөңүз, андагы Кур'ан-ы Каримди окуган боюнча 5 убакыт намаз окусамаса бой. Орозо, зикир, Кур'ан, тилават, дуа, кайрымдуулук, кечиримдүүлүк, өзүн кармашлык, ачууну жутушлук, боорукерлик, адеп ахлак, булардын бардыгында оңой нерсе эмес. Эми айтат, ушунчалык кыйын болгондуктан дүйнөдө канчалык бузукулук, канчалык адашуу, канчалык амалдардын бузулгандарын көрсөңүз, ушунун бардыгы эмнеден келип чыгат десеңиз, субханаллах, истикаматтан тайганын натыйжасы дейт да. Истикаматтын тайган натыйжасынан дүйнөдөгү азыр канча ширктер көрүп атасыз, канча деген бидаттар, канча кан төгүү, канча бузукулук, канча кылмышкерлик. Ушулардын бардыгы истикаматтан тайгандан кийин. Акыйдада истикамат болгон жокпу? Бидат башталды дагы, барып куфр ширкке чейин жетип калды. Акыйдада истикамат болбосо, акырын бидат башталат. Бу эми аябай эле бу эшиги чоң да мунун. Бар куфр ширкке жетет. Алла субханаху ва тааланын таухидинде, анын зат сыфатына байланыштуу орто жолду пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын эрежесине туура карманда кармашлык, ифрат тафрит, аша чабуу, кемитүү, андай болбостон туруп, оңой нерсе эмес бу. Бардык пайгамбарлардын азаматы, мухаббаты алардан да чектен чыкпай. Караңыздар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын акысынан кемчилик кетирүү бул да күнөө. Акысы канча жол, канча деңгээлде урматташ керек эле, андан жогору урматтасаңыз, ал дагы күнөө. Ошентип мына жөөттөр христиандар пайгамбарларын Алланын баласы, кээ бирлери Алланын өзү кылып, Кудайдын өзү кылып алып атпайбы? Бул ушу мухаббаттан аша чаап кеткендер да.
Демек мухаббат да кылыш керек, анын дагы чеги бар экен. Сыйлаш керек, сыйлагандын да чеги бар экен. Сыйлоо чегинен чыгып сыйынууга алып барып койбош керек экен да. Баш ийүү Аллага баш ийүү, барып туруп бир башкага нерсеге баш ийүүгө алып барып койбош керек. Демек туугандар, бул жөнөкөй нерсе эмес экен. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу кандай айткан болсо, инсанга истикамат ошол деңгээлде болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бид'ат боюнча үммөтүн эскертип өтө катуу айткан бул жаман экенине. Даже кээ-бир жерлерде, кээ-бир хадистерде келип калат. Мурунку пайгамбарлар, мурунку үммөттөр өздөрүн пайгамбарларын ибадат, мындайча айтканда бут санам кылып алгандар. Ширкте ушул жерде буттарга сыйынуу ушундай башталган. Биринчи ал жакшы адам эле учурунда машалла дуасы Алланын алдында кабыл болуп, ким келсе ага жолдомо берип, Алла Тааладан сураса хидаят берип, ушундай шифа берип, ушундайга себеп болуп турганда дүйнөдөн кайтып кеткенден кийин ошонун кабырына барып сураса, Кудайым анча-мынчасын ишин оңдоп койсо, ушеде турбайбы? Анан кийин анча-мынчалар сүрөтүн коюп алып сыйынып, сүрөтүнөн сурап, биринчи сыйынуу башталган эмес. Сүрөтүн коюп алып, урматтап, иштери бүтөрө бергенден кийин кой, сыйына баштап, сүрөттү алып коюп, таштан, күмүштөн, алтындан баштап кура баштап, ушинтип бут сүрөттөр башталганда. Адам алейхиссаламдан бутпарастык башталган эмес. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек дейт, караңыздар. Кандай гана иш болбосун, кандай гана ибадат болбосун, эң биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабаларда, табииндерде ошол барбы жокпу аныкташ керек. Жокпу, убара болуп, бекерле убактыңызды текке кетирип бид'атка кирип кетпең дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүндө барбы ошол? Кайсы иш болсун, кайсы ибадат болсун, ошол көрсөткөнбү ушундай? Сахабалар ошону кылганбы? Сахабалардын табиин, себеп пайгамбарыбыз өзү күбөлүк берип айткан 3 кылым: хайрул куруни карни, суммалладина ялунахум, суммалладина ялунахум. Эң жакшы кылым, доор, менин доорум, андан кийинки доор, андан кийинки доор. Сахабалардын табиин, табиин. Мына доордогу кылынган жакшы иштер, көрсөтмөлөр бардыгы айтылган. Ушуларда кылынган болсо, ушуларда аткарылган болсо, анда жакшы болбосо, анда узагыраак болуш керек болот. Истикамат деген кыскасы айтканда ушундай бир жами, бардыгын өзүнө топтоп алган, маанилерин өзүнө курчап алган сөз, диндин бардык бөлүктөрүн, рүкүндөрүн аларга туура амал кылыштыктын тафсири деп айтсак болот дейт истикаматты. Суфиян ибн Абдулла Сакафи радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурап калды: "Мага ислам дини туурасында бир ушундай сөз айтыңызчы, ошол эле мага жетиштүү болсун. Башка нерсени сураштыкка зарылчылыгы болбосун" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан эле: "Кул аманту билла суммастаким." Айткын: Аллага иман келтирдиңдер. Биринчи. Андан соң истикамат. Эми ошого бекем болгон. Ушул жерде уламалар айтышат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башын жана аягын айтып койду деп. Диндин башын айтып койду, ал иман менен, аягы истикамат менен. Иман келтирди, 70 жыл жашады иманда. Дүйнөдөн кайтайын дегенде имандан кайтып кетти. Бекер кетти бунун бардыгы. Истикамат болбой калды да. 12 жашынан намаз окуй баштады, орозо кармай баштады, Куран окуй баштады. Кудайым сактасын. 70-80 жылдан кийин истикамат болбой калды. Эмне болду? Караңыз, истикамат кандай татаал маселе.
ар бир адамды ойлонтуруп кое турган маселе. Себеп дегенде ар кандай ашуулардан, ар кандай сыноолордон инсан өтөт. Ошон үчүн дайыма өмүрүнүн акырларын качан бүтөт экенин билбейбиз. Бирок Аллахумма рзукна хуснал хатима дейт. Дуа бар. Я Алла, хатима деп ушу бүтүп аткан бу дүйнөдөн коштошуп ахиретке кетип аткан учурумду чырайлуу кылгын. Кандай чырайлуу? Өзүң разы болгон. Иман, якин, ибадат, адеп ахлак, үмүт, таянуу, ишенүү, мухаббат. Ибадатта да, башкаларында да ошолордо я Алла бекем болоюн деген кеп. Демек бул жөнөкөй нерсе эмес. Бүгүн аябай ибадат кылып койгон эртеге жок. Ушул бирок мээнетибиз, иман менен амалыбыздын мээнетибиз барып туруп дүйнөдөн иман менен кетсек, сода арзан дейт алымдар. Арзан сода дейт. Канча деген мен деген алымдар өткөн. Ушу өлүм төшөгүндө иманымды алдырып жүрбөйбү экенмин? Өлүм төшөгүндө шайтанга алданып калбайбы экенмин? Өлүм төшөгүндө акыркы ушу мына дегенде иманым саламатта болобу экен деп канча деген ыйлап, канча деген дуа кылышкан. Себеп дегенде кылган мээнетиң баары текке кетсе кыйын нерсе бул. Чындап эле коркотон нерсе. Пайгамбар айтып атат: "Кул аманту билла сумма стaqim." Айткын, Аллага иман келтирдим дедиңби? Болду. Эми ошол иманда бекем болгон. Башын аягын айтып койду дейт. Имам Муслим рахматуллахи риваят кылат. Усман ибн Хадир Азди рахматуллахи алейх айтат: "Мен бир жолу Кур'андын котормосун Hazret Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumага келдим. Дагы айттым. Сиз мага осият кылыңызчы дедим. Айтсам, ал айтты: "Алейка би тaqvallah wal istiqama. Ittabi wa la tattadi' wa la tabtadi'." Rawahu Darimi fi Musnad. Birinchi sen taqvalыкты бекем кармагын, жана истиқаматты бекем кармагын. Бүгүн көзүңдү сактадың, а? Эч арамды караган жоксун. Тилиңди сактадың, эч кыйбат кылган жоксун, тохмат кылган жоксун, бирөөнү сөккөн жоксун, бирөөнү алдаган жоксун, кулагың менен музыка уккан жоксун, жалган ушундай арам нерсе уккан жоксун. Колуң менен бирөөгө зыян келтирген жоксун, путуң менен зыян жакка баскан жоксун, арамга баскан жоксун. Бүгүн ушундай болду. Эртеге дагы ушул өлгөнгө чейин ошентип алып барыш оңойбу? Айтыңыздарчы, кандай кыйын бизге. Ушуну айтат истиқамат дейт. Ибадатта бүгүн кандай болсо ошо кудду ушундай кетишлик аяна чейин. Булам айтып атат кандай? Аллахтын таквалыкты, Кудайдан коркууну жана истиқаматты бекем кармагын. Сен Мухаммад алейхиссаламга ээрчи, бидатчы болбо, сүннөттө бол, муптади болбо. 79-70 быйым экен, ушу машинаны ошо алып койсоңор дейт, тосуп калган ошойт. 79-70 дейт. Алла разы болсун, алып койгула. Таква жана Алла Тааладан коркууну бекем карма, истиқаматты ушундай карма. Дин мамилесинде шариатка ээрчигин, өзүңдүн тарабында бир бидат ойлоп чыгарбагын деп мааниде. Бул дүйнөдө эң кыйын иш истиқамат. Ошондуктан мухаккикин, суфилер айтышкан, истиқаматтын даражасы караматтан дагы жогору дейт. Керемет деп коебуз го? О, керемет көрсөтөт деген керемет. Кандай кылат деген, суунун үстүндө намаз окуйт деген. Дагы кандай кереметтери бар экен. Шу саркы намазды баамнатта сүннөтүн окуп экен. Жобосу дагы кереметтер адам көп. Абага учат экен. Толтура кереметтер. Бир кап ун менен машалла 10 жыл жашады. Керемет толтура. Сахабаларда деле бар, табииндер бар. Али карама хаккын, биз иманыбыз керемет хак деп. Бирок эмне деп айтып атышат? Истиқамат кереметинден жогору. Бир киши өмүр бою истиқаматта жашады, бирок бир дагы карамат, керемет болгон жок да анда. Бул караматтан жогорку даража. Нак Алланын валиси, аулиясы деп айтылат буну. Hazret Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu айтат: Кур'андын бардык аятынан Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ушул аяттан дагы оор
машаккаттуу аят түшкөн эмес дейт кара. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эң оор аят, эң машаккаттуу аят ушул аят фастақим кама умирта. Фастақим истиқаматта болгон, кама умирта кандай сага өкүм берилген болсо, кудду ошондой истиқаматта болгон деп айтат. Абдулла ибн Аббас разияллаху анху пайгамбарыбыздын тууралуу айтып атат. Пайгамбарыбызга Кур'ан-ы Каримде түшкөн аяттардын эң кыйыны, эң машаккаттуусу ушул аят болчу дейт. Bundan машаккаттуу, bundan кыйын аят түшпөптүр. Кийин айтат эле, качан сахабалар бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сакалына ушундай аз-маз ак түшкөн эле, ошону көрүп, өкүнүп сурашканда, бул эмне болду? Я Расулуллах, сакалыңыз ак түшүп кетти го дегенде пайгамбарыбыз айтты эле, Худ сүрөсү мени карытып койду депчи. Мына Худ сүрөсү мени карытып койду. Худ сүрөсүндө мурунку коомдорго өтө катуу азаптардын окуялары айтылган эле. Алда себеп болушу мүмкүн. Бирок Абдулла ибн Аббас разияллаху анхунун айтуусунда азыркы истиқамат аяты себеп болгон дейт. Худ сүрөсүндө сабакка катышып атасыздар, өткөн көчөйүн канча деген пайгамбарлардын окуяларын айтып бердик, кандай деген азаптар келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үммөтүнө энеден дагы боорукер болуп, мен үммөтүм дагы эртеге барып, Кудайга бир тоң моюн болуп, ыймандан, амалдан тайый турган болсо, Кудайым кармап, азапка тартып койсо, ушундай кыйналып калбайын деген ушудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сакалдарына ак түшүп кеткен деп айтып атышат. Экинчиси турарагы деп да айтсак дагы болот. Абдулла ибн Аббас разияллаху анху айтканы, мына аят истиқамат аяты. Эми бу жерде айтып отурган нерсе мындай да таксырлар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алла кандай айтса ошондой аткарганы ал анык. Пайгамбар эгерде истиқаматта болбосо, ана ким болот сиздер биздер? Үммөт боло алабы? Пайгамбарларды Алла Таала өзү тандаган, өзү тарбиялайт, өзү адеп үйрөтөт. Алла субханаху ва тааланын өзгөчө истифа кылынгандар булар. Алла субханаху ва тааланын өзгөчө бенделери булар. Ал эми пайгамбарлардын пайгамбары, пайгамбарлардын бардыгынын имамы Мухаммад алейхиссаламды кандай тарбия кылды экен деп айтып сурабайсызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ички дүйнөсү, сырткы дүйнөсү, истиқаматы, адеп ахлагы боюнча карайсызбы? Ишеними жүрөгүнөн карайсызбы кандай? Ошондон кээ бирлер айткан, бул пайгамбарга айтылганы менен үммөтүнө тиешелүү буйрук бул. Кызым сага айтам, келиним, сен ук беле? Бул мындайча айтканда, пайгамбарыбызга Алла Таала айтканы менен бардык үммөттөр, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү кыямат күнүгө чейин келе тургандар деп айтылып атат десе, кээ бир алымдар айтышат, жок, бул пайгамбарыбыздын өзүнөн айтылган дейт. Анда кандай десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баягы сакалы агарганы ойлонот эле дейт да, ушул аят түшкөндө. Мен Алла кандай мага буйрук берсе, ошондой аткарып атамынбы? Ошого лайыктуу болуп атабы? Менин мээнетим, менин ибадатым Алла Тааланын бардык буйруктарын аткарууда Алла кандай мага өкүм берсе, ошол деңгээлде ошондой аткарып атамынбы же жокпу деп, ушул пикир пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды карытып берди дейт да. Шайябатни худун ва ахаватуха, бир хадисте келет, Худ сүрөсү жана Худ сүрөсүнө окшош ушундай сүрөлөрдө ушулар мени карытып берди дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай толук инсан мисал сүрөтүндө бүткүл ааламга Алланын тарабынан үлгү катары хидаяттын бардык нерсе үлгү катары жиберилген пайгамбарыбыздын фитраты, табиаты, адаты истиқаматка бекем эле. Бул тууралуу эч шек күмөн жок. Себеп дегенде буларда Алла Тааладан коркуу эң жогорку деңгээлинде болот. Бардык нерсеси жогорку деңгээлде буларда. Ошондон улам азыркы сөздү айткан экен, истиқаматка бул жөнөкөй нерсе эмес экен. Кара билинип турат да.
Экинчи сөзү уланыс эле. Истикаматтын өкүмүнөн кийин вала татгау. Бул сөз тугуян деген сөздөн чыгат. Бунун мааниси чектен чыгып кетүүнү айтат. Истикаматтын каршысындагы сөз тугуян деп коет. Истикамат түптүз чектен чыкпай бекем болсо, а тугуян дегени ал чектен чыгып кеткенди айтат. Оң жака, сол жака тоң моюн болгонду айтат да. Демек, аятта истикаматтын өкүмүн бекемдеп атат. Ошо менен эле жетиштүү болбостон дагы тескери жагындагы акыйдада, ибадатта, мамиле, ахлакта Алла Тааланын элчисин дайындап койгон чектеринен чыгып кетпегиле. Дүйнө ахиреттин бузукулуктун жолу ушул. Ар бузукунун жолу Алланын элчиси дайындап койгон чектен чыгуусу дейт. Караңыздар, мен сизге бир нерсени айтайын. Allah subhanahu wa ta'ala buyruk beret. Her bir buyruktun özünün çeki var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de aytılan buyruklarının çekleri var. Al çekten aşıp gitti, o din emes de. Namazga çekten koydu. Namazlar okuyulandı. Makruh vaktlarda koyup koydu. Makruh vaktlarda koyup koydu. Çeki var. Orozoga çek koyup koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de çek koyup koydu. Özü salma visalda koyup. Üzgülsüz oroza karamaydı. Açmaydı da. Sahabalar tuğrap. O Allah'ın elçisi bizleri şunday karamaydı da başlaganda Allah'a tıyı saldı. Çek koyup koydu. Size bunday karama bağla. Bana tengeliğe göre деген söz oldu da. Men Rabbim bana susunduk da verir. Kursağım da toyguzu. Çektep koydu. Sahabalar soraydı. Said ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu hoş gelip, ya Rasulullah şu dünyada bana kaytar uçurlarında özünün malın, taşlap ketayotgan malın Allah Taala şu birle kızı varla muraskor sadaka kılıp verilse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çek koyup koydu. Sen özünün bala çakanını bay kılıp taşlap ketkenin bu dünyadan jakşıraak ellerin aldığında koldoğrun sunup tinemçilik kılıp taşlap ketүүдөн депчи. Anda jarımın bereyim, o jarım bolboydu. 3'ten 1'in bereyim, 3'ten 1'i daha köp dedi. Çek koyup atmayın. Bardıq nersenin özünün çekleri var. Şunun için Allah'ın elçisinin çeki, aytkan çekinin çıktın mı, buzukluk başlanat eken da. Az bütkül dünya buzukluk vardı oşoda. Allah Taala'nın hükmünü atkanı çekten çıktı diyorlar. Al jegenge baylanıştı, giyimge baylanıştı, israfkerçilikке baylanıştı, kovumçulukka baylanıştı, jeke baylanıştı, übülölük meselege baylanıştı. Meçitin içinde, sırtında, eng aralık, нәрестени күтүп алганда, узатканда, жакшылыкта, жамандыкта, оорууда, саркоодо, сафарда, хазарда, түнү, күндүзү бардык мамилелерде, бардык кыйм аракеттерде чектер бар. Вот ошолордон чыгып кеткенде гана адам бузула баштайт, аалам бузула баштайт, дүйнө да бузулат, дин да бузулат. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир алымдар айтышат эле, истикамат. Bu dünyada istikamatda boluşluk, kıyamet günü pil sırattın ötüp ko adam. Oşo dengelde deydi. Pil sırattın ötüşlük kanday kıyım bolsa, bu dünyadaki istikamatda turuşluk da oşunday kıymat. Şunun için Allah subhanahu wa ta'aladan daima istikamat her namazdan keyin sorap turuş gerek. Allahümme a'inni ana ta'atik degen ulamalar aytkan dualar var. Ya Allah, özümü başı yüge, bana jardan bergin depçi. Şunun için hormatly musulman bir tooganlar, mınакей bir top azgıçta oylanyp kaldık. Demek insan mындай beypil olup, bardığı jakşı büttü dep kalbaş gerek eken, balkim daima akıbetten korkup, jakşı işlerdi kılıp, oşol ele кезде Allah Taala'dan ümitti da üzböy, korkunu da küçötüp, ümit menen korkunun ortasında, istikamatda öte ümit kılıp ele Kuday geçirip de öğret koyun. Joğusu öte ele korkup ketibem, geçiriyor koymuyor dep her bir nerse gelinip aldağı bolboy. Korku menen ümitin ortasında. Allah'ın hukuku menen bendenin hukukunun ortasında. Geli bendenin hukukunu emeganda Allah'ın hukukunu tebelep ketedi. Taşlap ketedi. Allah'ın hukuku de berilip ketip,
Бемденин укуктарын таштап кетет. Жок. Караңыз, мына ушунун бардыгы истикамат. Алла субханаху ва таала барыбызга Алла таала өзү каалагандай, өзү жакшы көргөндөй, өзү буйрук бергендей динде жашап, динде дүйнөдөн кайтуубузду Алла таала насип кылсын. Себептеген азыр истикаматтын байланышы адам баласынын акыркы өмүрлөрү менен көбүрөөк салымычы. Алла субханаху ва таала Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману тақуллах хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Ey iman келтиргендер, Алладан коркула, кандай коркунун акысы бар? Силерге өлүм келбесин. Бирок келсе мусулман болгон абалыңарда келсин. Мусулман болгон, Аллага баш ийип, моюн сунуп аткан абалыңарда дүйнөдөн кайткыла. Мейли жаныңар тууралуу болсун, малыңар тууралуу болсун, убактыңар тууралуу болсун, өзүң жериңдесиңби, сапардасыңбы, өлүм качан болсун келип калышы мүмкүн, түнүбү, күндүзүбү. Бирок Аллага баш ийген учурда келсин. Башка бир хадисте маалым болот: ким кандай жашаса ошондой өлөт, кандай өлсө ошондой тирилет. Жашоонун таасири чоң. İmanda, İslam'da yaşasa, imanda, İslam'da ölüm gelir kıyamet günü. İnşallah imanda, İslam'da durat inşallah. Şirkte, küfürde, bid'atta, buzukulukta, aram, günöde yaşayan bolsa, oşol avaldan ölüm gelir, başka ne gelmeye gelir? Kıyamet günü oşondan ölüm. İnnama yub'asun nas ala niyatihim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkan, adam balası, her bir adam kıyamet günü niyetine jaraşa tiriledi. Niyetine jaraşa tiriledi. Oşondan tuğanlar inşallah hiç kaçan жашоого таянып калыш мүмкүн эмес. Тоба ошон үчүн кечиктирилбейт. Тез тоба кылып туруш керек. Анткени кайсы күнү келип калышын билбейсиң. Жардам Алла субханаху ва тааладан жалган жардамсыз мүмкүн эмес, Алланын товфигисиз мүмкүн эмес. Барыбыз Алла тааланын товфигине, жардамына муктажбыз тугандар. Демек бүгүнкү сабак ушу менен бүттү. Алла таалам өзүнүн жолдосуна, колдосуна алсын барыбызды. Барыбызга истикамат насип кылсын.